жакшы да. Зикр, азкар, ооба. Ошондо биздин биринчи президенттин аты ошондо жакшы ат болуп калган да. Аскар Акаевбы? Жо, Аскар Али, Аскар деген кичине деген сөз. Ал зы менен эмес. Аскар Акаевдин бирок эмени фамилия жакшы. Аскар. Аскар арабча сөз бул. Аскар деген кичине деген сөз. Акбардын карама каршысында Аскар келет. Балким ошо зы болуп кеткендир бизге өткөндө. Эми азыр өзгөртпөй эле маани чыгып атса зачем барабыз аны? Аскерчи? Аскер бул уже аскари, арабта деле аскер деп айтат. Военныйларда. Аскер. Салам аскербі? Яқшы, аскер өзі арабча. Аскар. Так. Suralарға өтеледі. Bismillahirrahmanirrahim. Менің күйем күнде арақ içет. Не қылсам болады? 4 балам бар. Эч үй бүлөнү бакпайт. Даватқа чыгыш керек, башка жол жок. Менде бир уй торпогу менен жүрөт. Чөп жем азыраак сатып ийсем болобу? Өзүңүздүкү болсо сата бериңиз. Менде түшүнүксүз болуп калыптыр. Уй торпогу менен жүрөт деп, огороддо жүрөбү. Аялым экөөбүз тез уруша беребиз. Сүйлөсөм сразу жооп берет. Бир сөздөн калбайт. Эмне кылсам болот дейт. Урушпай эле коюң, жооп бербей эле коет, бүттү. Оңой эле дагы. Аялдар эркектерге караганда көп сүйлөйт. Аялдар эркектерге караганда көп ыйлайт. Аялдардын аулия болушу өтө тез. Эгерде булар сөздөрдү хайыр, жакшылыкка бура турган болсо, көз жашты динге бура турган болсо, өтө тез кетет. Буларда туруктуулук бар, сабырдуулук бар. Көп сүйлөгөн бар, көп ыйлаган бар. 4 сыпат өзгөчө да. Сабырдуулугу ушу, Аллаху акбар. Бир үйгө барат, машаалла. Сабырдуу. Жоочун үйгө барат, нике ошол жака турмушка чыкты, тааныбайт, ким кандай. Өмүрү көргөн эмес. Ошол үйдөн машаалла ыймандуу үйдөн чыкпайт. Бизде Пакистанда пуштун деген эл бар. Аларда ушундай адат бар да. Келин кирдиби, жаназасы чыгат деген сөз бар. Ажырашып кетире берип тияка, кирдиби, жаназасы чыгат дейт. Бизде дагы иншалла кыздарыбыз кайерге барса, ошол жерде очок болуп, кут болуп, туруктуу болуп, өнүгүп, өстүрсүн иншалла кыздарыбыз бар. Кайра эле бир жумадан эле 4 күнүнө анан бир жумадан кийин тиягына бияна деп бериби. Экинчиси истикамат буларда. Билесиз, сабырдуулук истикамат кандай нерсе. Төрөдү айтат, эми төрөбөйм дейт, бирок кийин кайра эле төрөйт. Бул алхамдулилlah буларда. Ошончо аял кишилерге көп мамиле бериш керек. Так, устаз жолдошум мектепте иштейт. Бир аял менен мамилеси бар. Аял күндө чалат, телефону карасам, караба деп урушат. Өзүм намаз окуйм. Арам. Ошон үчүн айтып атабыз туугандар. Зына арам. Туура эмес мамиледен арам, этияттайлы, ыймандан ажырап калабыз. Коркунучтуу, Кудайым берген алхамдулилlah ак нике бар. Шарият уруксат берип койду. 2, 3, 4 дегенге чейин ушунчалык багып, напсынын кумары эле максат эмес. Жашоо ибадат максат. Ошон үчүн мына жерде эми азыр бул башка бул ыймандын жолунан башка жол жок болот отото турган. Кантип таспih тартуу керек, күндө канча жол, канча болсо деле таспихни, таспih жолсо эң жакшы колго дагы айтып жүргөнүбүз жакшы, субханаллах. 33 дер колдор, алхамдулилlah деп. Көбүрөөк 100, 200, 300 кылсаңыз, анда таспih менен эле жасай бересиз. Субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, астагфируллах деп. Эркектер менен кол кармашып учурашса туурабы? Же бул шариятты күнөө кайнагалар менен? Жок. Жөн ассаламу алейкум деп коюңуз, туугандар менен кайнагалар. Кол кармашып учурашкан болбойт. Эгинден үшөр чыгарганда өзүнүн студент баласына берсе болобу? Баласына берсе болбойт. Баласына үшөр өтпөйт. Бир туугандарга үшөр өтөт, ата-эне баласына, күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө үшөр өтпөйт.
Мен кээде аябай кыйналам намаз окуп жүрүп, ушак менен алек болгон аялдарга не кылсам? Дуа кылыңыз, аларга даават бериңиз колуңуздан келишинче. Шыпыргыны тик койсом не болот? Эчтеке болбойт. Чогдамыл айтпады беле. Ыңгайлуу болот деген. Кармаганга. Аял киши медайым болуп иштесе күнөө эмеспи? Эркек кишиге укол салганга туура келет да. Эми кээде ушундай болуп калат, бирок эң жакшысы эркек эркекке, аял аялга болсун. Аял менен эркектин ортосунда көп жылдар аралыгында көрүшпөсө нике бузулбайбы? Жок, нике бузулбайт. Сыйкырдан кантип арылса болот? Амал менен гана. Бакара сүрөсүндө окуңуз. Ихлас фалак наска беке болуңуз, аятал курси амал менен гана. Мен күйөөмү жакшы көрөм, бирок көп уруш, жаңжал, көп сөгүш урушат. Кээде кетип калгым келет, бирок эч кете албадым. Ортобузда 3 балам бар, кеңеш берем. Сабыр деген таблетка бар, көбүрөөк сатып алгыла. Учуру келет, тез эме болуп турасың. Анан экинчиси бар, алдан өткөндөн врачтар айтат го, мына таблетка мынча ичесиз, ана бул таблетканы. Экинчиси кечиримдүүлүк деген таблетка бар, анда калып алыш керек. Кечире бериш керек. Атам аябай ичет, намаз окуп кайра ичип алат, апам экөө ар дайым уруша берет. Кээде баарыбызды сөгөт. Эми арак ичкен адам сөгөт да эмне кылат? Анын иш ошол да. Ал акылы жок болгондон кийин ал. Мен ажырашканыма 5 жыл болду. Күйөөм жоому бер десем, бербей жүрөт. Буга кандай карайсың? Ажырашканыма силер тактагыла. Эгер ажыраштык деп, жосо сот мененби, жосо ошол айткан болсо, ал талакка түшүп калат ал. Эгерде мисалы карап туруп, жок, талагын берген эмесмин мен деп жүргөн болсо, жашасын, жашабаса туугандар менен айтка барып туруп мажбур кылсын талак бергенге. Кыздарына жолук салдырбаган ата-энелерге насаат айта кетсеңиз, үйрөтөйлү, көндүрөйлү акырындан. Күйөөм бир нерсени айтсам, 1 сом акча тапкандан кийин деп кемсинте берет. Эркектин да ишин мага кылдырат. 4 балам бар, иштеп акча тапсам болобу. Андай болот, күйөөнүн мойнунда милдет багуу. Менин бир кыз, 2 уулум бар. Бир да акыйка кылган эмесмин. Ошолордун эсебинен сүннөт той кылып сойсок болобу? Болот. Ниетиңиз болсо, иншалла кийин элге чакырып атканда ошо акыйканы ниет кылып коюңуз. Ичи тардык бирөөнү жамандоо жөнүндө да айтып бериңизчи. Эми бул арам нерсе го. Ичи тар адам зыяны өзүнө тиет биринчи. Кимге ичи тарды кылып атасың ага тийбейт, ал ойноп жүрө берет, тамак жеп. Сен бияктан күйө бересиң, сен ооруй бересиң, нервиң күчөйө берет, инсульт кармайт, ар кандай болот. Күлө дагы жазылат, ооруйсуң дагы. Дачы. Жолдошум Москвада мени кет, мен сен менен жашабайм дей берет. Жообумду бер десем барганда берем дейт, не кылсам болот? Муфтиятка кайрылыңыз. Жообун бербей атса, муфтиятка кайрылыңыз. Бара төрөлгөндө акыйкага союлуучу малды тирүүлөй муктаждарга берсе болобу? Болбойт. Бизде ибадат кан чыгарууда. Ибадат дегени? Кан чыгаруу. Кан чыгарып туруп, муздап коюңуз, анан бериңиз. Эти териси менен берип бериңиз, кааласаңыз бөлүп берип бериңиз. Эч нерсе жок. Баланын 40-ын чыгаргандагы чачын эмне кылыш керек? Чачты жерге көмүп коюш керек. Бирөөнү кемситип капа кылып көңүлүн калтырса, ошол адамдын иши жүрүшпөйт дейт го. Ошо чынбы? Толугураак айтып берсеңиз. Туура, чын. Үйлөнгөнүбүзгө 3 жылдан жүзү болуп жатат. 2 жолу боюмда болуп 8 айга жеткенде эле жүрөгү сокпой калып жатат. Алла үчүн сабыр кылып атабыз. Бирок өтө оор болуп атат. Ошол 2 наристебиздин өкүмү кандай болот? Ырымдарын кылсак арам болбойбу? Жакшылыкка ырым арам эмес. Жакшылыкка. Ырым кылса боло берет. Пайгамбарыбыз жакшылыкка жоруп, жакшы эме кылдырат эле. Ана мына 2 наристе эгерде төрөлгөндөн кийин үн чыгарып, анан жан берген болсо, анда шарияттын өкүмдөрү ат коюлат, гусул кылынат, кепинделет, жаназа окулунат, мусулмандардын көрүстөрүнө алып барып коюлат жакшылыкка кылып. Эгер үн чыккан жок, жөн эле чыкканда эле ошо төрөлгөндө үн чыкпай эле өлүк дегенде, значит, ал аны жөн эле ак сурук короп эле жаназа ат-пат коюлбайт, ошол жерден алып барып коюлат. Мазарга көп. Кандай дейт? Мазарга, кабырга көп. Ооба, кабырга көмүлөт. Ат кою керек. Мен азыр бир жерде эстей алып айтам немеден. Эгерде үн чыгарып өлгөн болсо, бирөө ат койбой эле коюп койгон экен да.
ат койбой эле деп. Кыямат күнү ошо эсеп бересиң дегенди чейин. Пайгамбарыбыз үн чыгарып өлгөн болсо, сүннөт боюнча ат коюш керек. Ат коюп коюш керек. Фаланча деп. Өтүп кетти. Бир иңа деп ыйлады. 5 секундтан кийин өлүп калды. Түшүндүңбү? Всё, ага ат коюлат. Ат коюлат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын агасы Абу Талиб мусулман динин кабыл алып каза болгонбу же кабыл албай каза болгон? Жок, Абу Талиб бизде сунниттердин этикаты боюнча Абу Талиб кафир. Мусулман болгон эмес, кабыл албай койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнүн аягына чейин албетте аябай жардам берген, аябай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Өзүнүн атасы менен бир тууган эле, бирок кабыл албай койгон. Пайгамбарыбыз айткан: "Аба, бир айтып коюңузчу ла илаха иллаллах. Эртең кыямат күнү мен сизди шафаат кылайын." Жок, айта албайм. Буну айта албайм. Мыналардын баардыгы айтат, коркконунан ыйман келтиребир деп. Мен билесиң го коркпойм деп. Намызынан депчи. Устаз, менин иним тойлордо камера тартып иштейт. Тойдо камера тартып жүрүп, бир бала тойдо камера тарткан болбойт деп айтыптыр. Тойдо камера тарткан болобу же болбойбу? Чын айтсам болбойт. Өткөндөгү сабагыңызда сот менен ажырашканыбызды айттык эле. Ошондо сиз айттыңыз, талак түшүп нике жокко чыгыптыр. Ошону биз кайра нике окутабызбы? Рахмат. Эгерде ошол жерде соттун чечими бир талакка эле жүрөт ал. Ал 3 талак эмес ал. Макулбу? Сот ошо атайы не каттоо деп коет эле муну? Нике. ЗАГС түзүп салды да. Анан эми азыр кайрадан эгерде жашагыңар келсе, андан башка талак түшкөн эмес болсо, кайрадан жаңыдан нике кыйдырып жашаса болот. Фасх никах деп коет, нике бузуу. Ажеке, менин жашым 22-де, сакалым жакшы өспөй жатканына алып койдум, күнөө болбойбу? Бирок кайра өстүрөм иншалла. Кыска болчу дейт. Же албаңыз. Истихфар тоба кылыңыз. Мен бир кыз менен сүйлөшүп жүрөм. Мен мага өзүңү арнайсыңбы дегем, ал макул арнайым деген болчу. Ошондо нике түшөбү ортобузда? Жок, ал менен түшпөйт. Күбөлөр керек. Күбөлөр болуш керек. Батырбек уулу Мирланга Аллахтан эркек перзент тилеп дуа кылып коюңуздарчы. Машалла, Алла таалам салих перзент берсин, уулдардан көп берсин сизге. Бардык Алла тааладан. Аллахым сизге разы болсун. Так, никеге дуа берип коюңузчу, нике кайып болуп жатат дейт. Алла таала машалла бардыгына биздин ыймандуу балдарга, ыймандуу кыздарды насип кылсын иншалла. Ыймандуу кыздарыбызга ыймандуу балдарды Алла таала насип кылсын. Кур'ан-ы Каримде аят бар. Тойибиндерге тойибат, тойибаттарга тойибин. Мындай таза эркектерге, ыймандуу адамдарга, абирин сактап жүргөн, арамга барбай жүргөн эркектерге, арамга барбай жүргөн аялдар, кыздар. Бузукуларга бузук утуган. Анда билип коюң жакшылап. Ошон үчүн иншалла биз биринчи өзүбүздү көз салып, өзүбүз оңолойлу. Жаман ишке барбайлы. Жаштар өзгөчө. Ушул сабакка катышып, суроо бере алганыма аябай кубанып жатам. Алла сизден разы болсун баарыбыздан. Мен ата энем менен турам бир үйдө. Атам 60-та, апам 50 жашта. Мен бөлүнүп чыксамбы деп жатам. Ата энем алдында күнөөкөр болуп калбаймынбы деп корком. Үйдө кала турган иним, карындаштарым бар. Деги эле ата энем, анан баласынын акылары кандай? Айтып бериңизчи. Өзүнчө чыксаңар боло берет. Эгерде алар муктажга жаш эле экен, эгерде ушундай болуп калат да, алар кызматка муктаж болуп калат. Ошол учурда жакшы келинди жакшы түшүндүрүп, экөөңөр кызмат кылып атасын алып эчтеке болбойсуңар. Эгерде азыркындай болуп, силер өзүңөр бөлүнүп чыгып, өзүңчө жашайбыз дей турган болсоңор, эчтеке эмес, кызматты бирок кылып тургула келипчи. Менде бүгүнкү күндө өтө актуалдуу суроо бар эле. Мен азыркы учурда мамлекеттик сатып алууда иштейм, тендер. Товарды мамлекеттик ишканаларга жеткизип беребиз. Ар кандай күнүмдүк керектөлүүчү товарларды анан мамлекеттик сатып алуучу ишкана кээ бирки учурда
акчасын алат, обналичка. Себеби ишкана айтат: биз бул товарларды өз акчабызга алып алганбыз. Бул конкурсту өткөрүүгүчө бир кыйла убакыт өтүп кетти деп биз 10% алып калабыз да калганын беребиз ишканага. Себеби бизде налог биз да налог төлөшүбүз керек. Жана биз товар алып келгенибизде бизге пайда түшмөк. Ошол себептен алып калабыз. Суроо: биз алган 10% арам болуп калбайбы? 10% тактап турла. Мындай да услуга көрсөтүп атасыңарбы же кандай бул? Мен жакшы түшүнбөй калдым сиздин сурооңузга. Тендерде иштеп атат. Аны мамлекеттик сатып алуучу ишкана кээ бир учурда акчасын алат. Обналичка. Себеби ишканага айтат: мисалы тендерге коюлду да. Мисалы бир ишкана коюлду, бир акча ба, ар ким ал жерде катышат да, туурабы? Бул фирма мен утуп алайын деп, бир акчага бир фирма утуп алды. Мамлекетке же болсо мисалы азыр эмне компьютер алып келип бере турган болду. Анын баасы чечилди. 40 000 сомдон 100 компьютер тендер утуп алды. Кандай договор болсо ошонун негизинде эле болот. Андан ашыкча 10% алганга болбойт. Эгерде 10% заранее ошо ала турган болсо, анда кошо ошо тендерге жазсын. Биздин услугабыз ылдый өдө налог, полог төлөйбүз, обналичивание жана башка ушу услуганын баардыгы 10% ошону кошо, анан кийин эсептесин. Анда болот анан. Мээне такысы болот да, мээне такысы. Анын жөндөн мына азыркындай кылып, ал тендердин баасы өзүнчө, андан кийин 10% болсо болбой калат. 4-5 адам киреби? 4-5. Бирөөсү 10 000, бирөөсү 15 000, бирөөсү 12 000, бирөөсү 13 000. 10 000 сомдук кандай алабы? Ал комиссия болот. Комиссияга какой-то процент берет, ошону айтып атсак. Ошону айтып атат. Ал болбойт, ал однозначно болбойт. Бул анан кийин тендер ойнотулгандан кийин бу жерде качествого да товар минимальный менен айтайын. Ошону көп жашайт. Ошон үчүн баягы некачественный иштер ошондон чыгат. Өзү мындай бар да, шариятта биздеги азыркында аукционго коюп саткан же тендерге коюп саткан эки тең дурус бар. Биринчисинде ким көп берет же болсо ким азын алып келип берет, эки тең болот. Мисалы мен сатып атам, мына стаканды ким канча калат? Бай май язид деп коет буну. Ким көбөйтүп берет? Бул киши чыкты 100 сомго деди, 120 деди, 130 деди. Эч ким чыккан жок. 130. Бол ушуга бере берем. Канчалык кымбат болсо мага пайда. Эми мага ушундай стакан керек эле 1000 штук дедим мен. Ким алып келип берет эми аны? Бул айтып атат мен. 100 сомдон алып келип берем, 90 сомдон алып келип берем, 80 сомдон алып берем. Мага пайдасы ушул да. Ким канча төмөн болсо ошого берем да мен. Бирок бул жерде сапатты эске алуу менен ал жерде жазылат сапатты мындай. Темирден болсун, фарфоровый болсун, хрустальный болсун, жана башка. Ошого. А мындай эмес, мага каучук алып келип берип койбосун аны. Болсо мен 100га мына кале бермей келем, буга 90га мен каучук менен эмне кылам мен? Пластмассаны. Чүнкү бул тендерде биздеги бар нерсе. Анан мен утайын деп таштайт го. Ошол болбойт ал. Аныкын жыгытып, аныкын башка айрым нерсени айттыртып, тияк бияктан ал болбойт. Кейбір жерлерді көрмесін да. Ана мынау улан бойынша қаршы. Бұл жөнінде сөйлеп отыр. Алдынан шықсын, башқа шықсын, улақшылар шықсын деп ушундай жөнөттүр. Биринчиси улак боюнча жана маркумга сооп багыштоо боюнча эки бөлөк маселе. Улак боюнча бул талашсыз, бул жакшы эле бул. Ал жерде эрежелери сакталган болсо, алхамдулилля, ал улак жаман эмес. Бул биздин маданиятыбыз, динибиз, баатырлыкка, күчтүүлүккө алып келе турган нерсе. Албетте, намаз каза болбош керек. Ал жерде ошол кордоо болбосун, эки тараптан акча саюу болбосун. Байге бир тараптан боло турган болсо, бул боло берет. Бул маселеси өзүнчө бул. Улакты маселеси боюнчачы.
Анан өлүп калса, андай мен Молла Шакир Дамланы Кудай рахматынан укпапмын, бирок ал туура эмес. Эгер андай айтылган болсо дагы. Мисалы ал андай эмес. Бул улак негизи спорттук оюн. Бардык эле спорттук оюндарга аралашуу эмес, биздеги эреже бар. Эгерде Алла Тааланын өкүмдөрү сынып, мындайча айтканда намаз окулуп ала турган болсо, анда ал оюн болбой калат. Так. Атак бүгүнкү күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда мындай улак болгон эмес. Пайгамбарыбыз ат минип, ат чаап, ат таптап, атка маани берип, ат жарыштырып, ушулардын бардыгы сүннөт. Бул хадисте келет. Ат минген боюнча дагы, атты жарыштырган боюнча дагы, согушта, газаттарда бардык аттар таптаган. Бардык газаттарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларда кээ бир учурларда көп, кээ бир учурларда аз ат менен болгон. Бул эми баягы биз мындай деп айтып атканыбыз батырлыкка, эр жүрөктүккө тарбия кылган багынан эле. Атак мына биздеги көк бөрүнү бул сүннөт деп айтса болбойт. Мындай машалла мындай күчү сынанга мустахаб ама. Эми ошол улакты берип туруп анан кийин буну сообу дей турган болсок, мында болбой калат. Буну ачык эле айтыш керек. Анан көбүсү туура айттыңыз, өткөндө дагы биз балдарга дагы айттык эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөргө соопту жеткирүүнүн жолдорун айткан. Биз ошодон чыкпашыбыз керек. Биринчиси, илим таштап кетти, илим жайылды. Ушуну сообу дейт. Экинчиси, Куран, китеп таштап кеттиңиз, ошону сообу дейт. Үчүнчүсү, суу чыгарып кеттиңиз, буну сообу дейт. Төртүнчүсү, мечит салып кеттиңиз, буну сообу дейт. Бешинчиси, мусапырларга мусапыркана эс ала турган киши жай жана башка. Булардык. Буну сообу дейт. Андан кийин мынау биздеги эгиндер, бактуу дарактар, мөмөлүү дарактар, ушулардын бардыгын булардын сообу дейт. Бул бир риваяттан келет. Экинчисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканы садакай жария бардык түрү. Валадун салих яду лаху, бир бала таштап кетти эле, жакшы перзент, ал дуа кылат, анын сообу. Үчүнчүсү илим таштап кеткен эле, илим таркатканга китеп болобу, медресе болобу, башкабы, буну сообу депчи. Бул жерде сиз айткандай, мына азыркы улактын сообу андай неме жок. Умрага жолдомо дейт, уткандаргачы. Умранын сообу эми болот эми мисалы. Умранын сообу болот. Курбанчылыгын. Бирок өзү туура мындай Дамланын урматына анан көрөк илимий иш-чараларды ошончо акча кетти, ушунча неме болду. Даңазалап, фик маселесинде, акыйда маселесинде, конференциялар, аз Куран жарыштар болуп атпайбы? Фик жарыш кылса деле болот. Хадис жарыштарды деле кылса болот. Машалла. Жөнөкөй жалы калайык жөнөкөй элдерге деле. Туура айтасыз бул немеси маселе. Анан экинчисинде адам сурооңуз боюнча тиги ким деген неме дедиңиз, кудул дедиңиз? Ага иншалла муфтиятка кайрылып коюшуңар керек. Биз деле иншалла айтканга аракет кылабыз. Бирок атай муфтият официальный бул жактагы мусулмандардын башында турган идара. Ал жерге иншалла айтып коюш керек, чындап эле маселелерди өзү тарабынан кыла бербеш керек деп анда. Бул дин оюнчук эмес да. Ошон үчүн иншалла өзү машалла кимге уруксат берген болсо, имам бар, хатип бар, кары бар, билими бар. Вот ошолорго айтсам. Акыркы күндөрү мына мен да бир-эки жерден угуп калдым. Той өткөргөндөрү эмне деп коет? Тамада? Ошолор деле бир совсем эле бир кандай десем, кооз кылып, көркөм кылып, туура эмес нерсени айтып. Динди андай кылбаш керек. Мейли, машалла, арагы жок тойлор өтүп атат, жакшы, сүйүнөбүз, кубанычтуу. Бирок маселеге келгенде, маселе ал өзүнчө. Жөнү баалуулуктарга чакыруу бөлөк да. Караңыздар. Адал арамды айтууданчы, сиз илимиңиз жок болсо айтпаңыз. Баалуулук боюнча ал бөлөк нерсе. Жакшы мүнөз, ынтымак, тойлордо айта бериңиз. Эчтеке эмес ал. Бирок адал арамга келгенде азыр мисалы таарат боюнча айтып атат дейт, намаз боюнча айтып атат дейт. Алардан этияттанганыбыз жакшы да.